Улуттук телерадио берүү корпорациясынын мурдагы вице-президенти, Республикалык радио теле борбордун мурдагы башкы директору Талыпов Кубатбек Кемелович дүйнөдөн кайтты. Ал 1955 жылы Жети Өгүз районунун Дархан айылында туулган. Кубатбек Талыпов эмгек жолун 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин прикладдык математика кафедрасында мугалим болуу менен баштаган. Андан кийин Илимдер академиясында, Кыргыз агробизнесте, илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинде, Кыргыз Дыйкан банкта, компьютердик технологиялар борборунда, транспорт жана коммуникация министрлигинде жооптуу жана жетектөөчү кызматтарды аркалаган. Ал 2003 жылдан 2005 жылга чейин Улуттук телерадио берүү корпорациясынын вице-президенти, андан кийин Республикалык радио теле борбордун генералдык директору болуп эмгектенген. Техника илимдеринин кандидаттын 25тен ашык илимий макалаларды жана маалыматтык система боюнча отчеттору жарык көргөн. Маалыматтык коммуникация системасынын менеджменти жаатында бир катар сертификаттарга, ардак грамоталарга ээ болгон.